Мээнин иштөө функциясын начарлаткан 4 фактор. Биринчи, уйкусуздук. Изилдөөлөр боюнча акыркы 10 жылда адамдардын уйкусу 20% азайгандыгы айтылат. Уйкусуздукка кабылган адам өзүн абдан начар сезет. Андыктан уйкунун мээге таасири күчтүү экендигин унутпаганыбыз оң. Экинчи, эртең мененки тамактан баш тартуу. Адамдардын күндүз ийгиликтүү жумуш аткаруусу үчүн эртең мененки тамактанууга байланыштуу. Эгерде сиз таң эртең мененки тамактануудан баш тартсаңыз, анда каныңыздагы канттын өлчөмү азаят. Мындай абал мээнин иштөө функциясына терс таасирин тийгизет. Үчүнчү, тамеки чегүү. Тамеки чеккен адамдардын эң алгач тиши саргайып, өпкөсү жабыркайт. Ошондой эле тамекинин курамындагы никотин мээге зыян алып келип, Альцгеймер оорусун пайда кылат. Төртүнчү, суу. Организмдеги суунун жетишпестиги мээге чоң таасирин тийгизет. Биринчиден, эске сактоо тутумуңуз начарлайт. Экинчиден, эч бир адамды сүйбөй каласыз.